Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун кылым курулушу деп атабасак да, кеминде акыркы 30 жылдыктын курулушу экени анык. Долбоорду бери дегенде 90-жылдардын ортолорунан тартып баштоого аракет кылып келишет. Сыягы иш эми гана ордунан жылгансыды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы маалымдагандай, азыр өлкөлөр долбоордун техникалык маселелерин активдүү түрдө чечип жатышат. Быйыл сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде 3 тараптуу жыйынтыктоочу документке кол коюу пландалууда. Жаңы темир жолу Кытайды Борбор Азия өлкөлөрү менен байланыштырат. Европага азыркыга салыштырмалуу бат жүк жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Линия Кытайдан старт алып, Кыргызстандын жана Өзбекстандын аймагы аркылуу өтөт. Магистраль андан ары Түркмөнстандын же Казакстандын жолдору менен туташат. Жүк ал жактан Каспий деңизине чыгат. Келечекте жакынкы чыгышка жана Индия океанына чейин чыгаруу пландалууда. Бул жол Кытай менен Өзбекстандын рыногун бири-бирине ачат. Ал эми Кыргызстан үчүн бул транспорттук туңгуюктан чыгуучу эшик жана таптакыр жаңы соода-экономикалык мүмкүнчүлүк. Азыр Кытайдан Европага барчу темир жол жүктөрүнүн негизги агымы Казакстан, Орусия жана Беларус аркылуу жетет. Биринчиден, бул буйрутмаларды жеткирүүнү кечеңдеткен өтө узун аралык. Экинчиден, учурдагы геосаясий жагдайдан улам Орусия менен Беларус аркылуу өтчү каттамдар менен иштөө күн сайын кыйын болуп баратат. Ушундай шартта жаңы жол Евразиянын транспорттук түйүнүнүн түзүмүн жетиштүү деңгээлде өзгөртмөк. Магистралдын потенциалы жылына 7-ден 13 миллион тоннага чейинки жүк ташый алат деп бааланат. Өзбекстан менен Кытайдын өзүндө өтө өнүккөн темир жол магистралдары бар. Иш жүзүндө аларды Кыргызстан аркылуу байланыштырып коюу гана калат. Муну үчүн Кытайдын Кашкар шаарынан Өзбекстандын Андиян шаарына чейин 300 чакырымдык жол куруш керек. Бүгүнкү күндө каттамдын 2 версиясы бар. Кыргызстан мунун Торгарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад вариантын жактап келет. Бул 280 километрди камтыйт жана мында көбүрөөк станция курулат. Өзбекстан менен Кытай Торгарт, Арпа, Кара суу каттамын сунуштайт. Ал биринчиге салыштырганда 8 километрге кыскараак жана кыйла арзан түшөт. Темир жолдун курулушу жалпы 5 миллиард доллар деп бааланган. Бирок азырынча эч бир тарап инвестиция салууга даярдыгын жарыялай элек. Бул Өзбекстан үчүн арзан долбоор болбойт, Кыргызстан үчүн андан бетер. Азырынча Кытайдагы баардык каражатты мойнуна алууга даяр эмес. Ал Борбор Азия өлкөлөрү каржылоого да, долбоорду ишке ашырууга да тең ата киришүүсү керек деп эсептейт. Ошол эле убакта Кыргызстан келечекте темир жолду пайдалануудан түшкөн кирешеден аны курууга кеткен эсепти төлөп бериши мүмкүн. Бери дегенде бул Бишкектеги аткаминерлер караштырып жаткан сценарий. Мурдараак кабарлангандай, өлкө товарлардын транзитинен эле жылына 200 миллион доллар киреше таба алат. Азыр техникалык экономикалык негиздемеси иштелип жатат. Быйыл күзгө чейин бүтүп калса, эмдиги жылы бул жол да башталат. Эгерде 3 мамлекет катышып, тынымсыз иштесе, бул жол 3-4 жылда бүтөт. Бул да ушул Камбар-Ата 1, Кум-Төр экөө бере турган кирешеден кем эмес киреше табат. 200 миллион доллардан кем эмес киреше берет. Темир жолдун колеясынын кеңдиги өзүнчө маселе. Кытайда анын көлөмү 1435 мм. Бул дүйнөдө кенен жайылган стандарт. Кыргызстан менен Өзбекстан Орус колеясы деп аталган темир жолго ээлик кылат. Анын кеңдиги 1520 мм. Эми эки колея кайсы жерде биригери чечилиши керек. Так ошол жерде жүк түшүрүп, кайра салуучу станция да курулат. Андай база Нарын облусу менен Жалал-Абад облусунун чегиндеги Казарман шаарына салынышы ыктымал. Жүк жүктөөчү станциялардын курулушу Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Ал республиканын темир жолдорунун эл аралык линияларга кошулуусуна жол ачат. Мындай станциясыз долбоорго кошулса, Кыргызстан жөн гана өз аймагын жүктөрдү транзит кылуу үчүн берип турган болуп калат. Кантсе да курулуш иштери жакын арада башталчуда эмес. Азырынча долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси да иштелип чыга элек. Анын үстүнө кайсы каттам болбосун өтө татаал, тоолуу шартты кесип өтөөрүн түшүнүү керек. Ал 3000 метр бийиктикте өтө көп көпүрөлөр жана өтө узун тоннелдер менен түшөт. Кыргыз темир жолу ишканасы темир жолду курууга 6 жылдан 8 жылга чейинки убакыт кетээрин билдирет. Бирок Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров аны ашып кетсе 3-4 жылда куруп койсо болот деп эсептейт.